Урматтуу депутаттар, азыр күндө 15.000 машина Кыргызстанда жүрөт, регистрация катуудан өтө элек. 15.000 оң рулдагы машина. Такси дагы боло албайт азыр, номер дагы ала элек. Таможняны төлөдү, бар жок төлөдү. Бирок каттоодон өтө албай атат. Мына бул биздин жарандарыбыздын зыян тарткан кимдин тарабынан? Мамлекеттин тарабынан. Биз дагы азыр мыйзам киргизебиз. Ошо 15.000 адамдарга амнистия ушул аларга укук берип коелук. Элестеткиле, 3.000, 4.000, 5.000 доллар кредит алып, ошо машинаны алып келип, өзү азыр үй бүлөсүндө ташыйын деп, өзүнүн тапкан акча менен машина болуп, анан ошону да каттап айтат. 3-июлдан баштап 2015 жылдан мына каттоону запрет болгон. Азыр эми таксилерге дагы. Биз өнүгүү фракциясы мен макул эмес болсо дагы биз киргизебиз. Дагы бир жолу жумушчу топун дагы бир жуманын ичинде сиздин айтканыңыз бөлбөсөк биз бөлсөк бөлөбүз, бөлбөсөк бөлбөйбүз. Бирок наркы жумага биз уже аны официал түрдө парламентке киргизебиз. Эгерде өкмөт макул эмес болсо, аны бул өзүнүн укугу. Биз кийин аны биз парламентте президентке чейин барып, биз аны өзүн түшүндүрөбүз. Эмне үчүн бул? Негизи бул, биринчи бул экономикалык азыр кризис болуп атканын, жумуш орун жок болуп атканын, биз ошол балдарыбыздын үй бүлөсү ушул кичине анча-мынча кирешеси болсун деген ойдо киргизип атабыз. Биз бул жерде өзүбүздүн же такси бар, же фирмабыз бар деген ойдо эмес. Биздин жарандардын жашоо турмушу жакшы болсун деген ойдо киргизип атабыз. Мен сиздерге, таксилерге айтат элем, 2 жыл эгерде өтсө мыйзам, 2 жылдын ичинде сиздер оң рулдан сол рулга өткөзгүлө, анан кийин автопарктарды жасагыла, анан кийин сиздер да мыйзам киргизгиле, закон түрүндө ким такси боло алат, ошого рухсат берелик, ким такси боло албаган адамдар, эгер таксилер такси алектен болуп аткан болсо, алар катуу жазасын киргизелик, штрафтарын киргизелик. Ошондо сиздер дагы шарттарыңар да оң болот. Анан мына патент боюнча мына өзүңөр ачык айттыңар, 30% эле төлөп атабыз. Ошого 90-100%ке киргизгиле, 20 миллион эмес, 60 миллион, 100 миллионго чейин алып келгиле. Азыркы сиздер дагы туура түшүнгүлө. Азыркы акыбалыбыз дагы оор. Ошон үчүн мен бул жагынан да сиздерден суранам. Рахмат.